Ассаламу алейкум. Байке кандайсыз? Жакшы. Бал дүйнөсү аталган жарманкесине сиз катышуучу экенсиз. Биз AgriLife KG YouTube каналынан келдик. Айыл чарбага тиешелүү YouTube канал. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен атым Ызатбек болот. Көп жылдан бери ары кармайбыз. Ушул бал менен баягы дыйкан чарба менен ушу менен алектенебиз. Биздин семьябыз менен полный ушу ары менен иштейбиз да. Арыга керектүү жабдыктарды да чыгарабыз биз. Челектерди жасайбыз. Балды өндүрөбүз. Чет мамлекетке экспорт кылабыз. Шаарда биздин магазиндер да бар. Жалаң ушул бал боюнча. Атыңыз ким дедиңиз? Ызатбек. Ызатбек байке. Бал менен канча жыл болуп атат? Биздики семейный бизнес. Муңнун деп келеткен го, мындай. Атабыз кармачы биз. Ата бабалардан келген бизнес экен да бул, Чоң атабыз да кичине кармачы экен, андан атабыз кармачы. Кайсы Кыргызстандын кайсы регионунан? Нарындыкы, Атбашы, Актала. Нарындын балы экен да? Нарынский областынын балы да. Ызатбек байке, бизге өзүңүздүн биякта түрлүү өңдөрүдө башкача балдар бар экен. Азыр ушулар менен бирден тааныштырып коебуз биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Суранычы. Атбашынын Акбалы деп баягы көрсөтүп кетсек болот мынакей. Именно баягы эмне себептен Атбашынын Акбалы деп бул чет мамлекетке баягы таанылган ушул бал. Дүйнө жүзүндө таанылып баягы биринчи место алып, Кореяда да биринчи место алган 3-4 жыл мурун. Эмеге катышып келген Кореяда катышылган, биздин Атбашынын балы деп катышылган. Ошол жакта Атбашынын балы деп сурайбы. Атбашынын Акбалы деп сурашат, кантип? Дубайда, Саудияда көп спросту да булчу. Сиз ошондо Изатбек байке биздин рынокко чыгара бересиңер, плюс экспортко да. Экспортко да чыгат биздики. Канча көбүнчөсү экспортко кетет болуш керек сизге? Экспортко да кетет, бияка да калат да. Бизден алып кеткендер да бар, ортомчуларчы. Алып биздин алып кетишет да, биздин балды алып. Сиздин ошондо чарбаңыздын аты? Байыр. Байыр экен. Байке, Байыр деп аталган, урматтуу көрүүчүлөр, Байыр деп аталган бал чарбасы экен. Ушул жактан алсаңыздар, мынакей табигый, мынакай нукура, органикалык таза десек болот, Сиз өзүңүздүн өз өндүргөн ээсинен өзүңүз ала аласыздар. Ушулардын баасын да айта кетпейсиңерби? Могу баасы азыркы заманга ылайык, азыркы убакка ылайык 600 сомдон болот биздики азыр. Килограммы. Тоонун балы деле мынакей. 600 сом, 1 килограмм 600 сом экен, урматтуу көрүүчүлөр. Бияка келип алсаң. Тоонуку экен, Тоонун балы бар. Өзгөрүштүн балы бар, Атбашынын балы. Атбашынын Акбалы, Эспарцеттин балы бар. Чечиркана кошулган бал бар, ушул Эспарцетке. Чечиркана Абылпиха жок кошулган экен да, ошон үчүн мондай өң ушуна болуп кеткен да. Бул Акбалга эле Эспарцетке. Чечирканактын согу кошулган да, чыгынак. Аны өзүбүз кошкос, ар чогултпайт мынча. Элдин баягы сурагына байланыштуу ушундай болуп калган да, жасап беребиз да. Караңыздарчы. Имбир кошулган бал бар. Бул иммунитетти көтөргөн экен да. Бул чорный тмин менен сейдана деп коет. Бардык нерсеге дары болот деп. Ушул Акбалга эле кошулган да, сейданачы. Остит деле көрсөңүз болот, пробник бересиңби? Кайер? Эмете берсин азыр, айтайын. Анан деле кой беребиз. Пробник бересиңби? Мынакей, могу балдан остит көрсөңүздөр болот, мынакей. Дам сезбей, жакшы сезбей аткан үчүн. Абылпиха менен остиңиздер. Бул ашказанга жакшы да, абылпихачы. Особенно баягы кыргыздардыкы кечкисин тамакты өкүртө жеп турган жатарда бир кашыктан салып туруп чай ичсеңиздер, абдан сонунда ден соолукка ашказанды жакшы иштетипчи. Морожды койчу. Таптык экен аябай. Сонунда. Атбашынын Акбалы болсо түшүнүктүү да, кимге аллергия болсо. Ошондо сизге деген Изатбек байке, мен ашказаным ооруйт, аллергиям бар, мындай оорум бар деп келип силер ошону туура сунуштап аткансыңар да бал, Туура баягы түшүндүрүп берип, кайсыл жакка кандай бал жесе болот. Көп жеп албаш керек, мынча нормада ичиш керек, муну менен аралаштырыш керек деп ошондой консультация бере аласыңар, Кандай ичиш керек ага. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, бул бал жарманкесине келсеңер, биякта ээси болгон соң, өзүлөр бал чыгарып аткандан соң, булар деген туура силерге баягы туура кандай профилактика колдонуш керек, канча ар бир ооруга туура кантип ичиш керек, ошонун бүт силерге туура түшүндүрүп берет да. Ошондуктан бул ярмаркага катышып кеттиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Ошентип чакырып кетели. Анан дагы кошумчалай тургандай нерселер. Сиз тамагым ооруп атпайсызбы? Мынакей прополис менен бал бар. Мондан жеп көрсөңүз тамагым ооруп жакшы болот да. Сонунда тамакка абдан жакшы да. Бул балга прополис кошулган да. Тамак абдан жакшы да.
мындай сол ысытып кетет да. Мындай резкий экен кузу, дам аябай мындай. Тамакты сразу ачып. Бул природный антибиотик. Жанагындай бизге таблетка берет го, мындай соргула тамак ооруп атат деген, ошондой эффект берет экен да. Зубной паста ачыштырат го, ошондой сыяктуу эмеси бар экен эффекти, урматтуу көрүүчүлөр. Сонун экен. Жакшы. Сразу тамакты ачып кетти. Мен бияктан азыр бал алып келет окшойм, урматтуу көрүүчүлөр. Имбирь менен бар. Имбирь жакшы, бул суук тийгенге тайлал хотел ичип атпайсызбы, жөнөкөй эле порошок ичип атпайсызбы. А бул имбирди салып туруп, бир кашык салып туруп, жылуу сууга салып, кусочек лимон кесип салып туруп ичсеңиздер абдан жакшы да. Баягы суук тийгенге, чыйрыгып калганда киши ичсе тердетип кадимки жакшы жардам берет да. Коолап чыгат да сууктучу. Мисалы үчүн силер азыр бияктан жарманке бүтөт да 8-inde. Сизден телефон алып экран астына жазып койсок болобу? Бал ушундай бал алат элем деп кайрылам деген кишилер болуп калса, силерге чалып түз өзүңүзгө байланышса болот, Урматтуу көрүүчүлөр, азыр телефон номерлерди алып астына жазып коебуз. Бизде шаарда 6-7 магазин бар, өзүбүздүн именно ушу Байыр деген магазин, мынакей. Баннер илинип турбайбы, Атбашинский горный мед деп. 2 диска жазсаңыздар деле Байыр деп жазсаңыздар чыгат да. Каякта Сары кызыл болуп. баягы адрес менен сразу чыгат да. Сизге рахмат, биз башкаларга дагы маалымат алалы. Ишиңерге ийгилик, соодаңыз болсун. Келиңиздер, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул жарманкени тартып бүттүк. Бул жарманкебиз Айыл чарба министрлигинин жанында жайгашкан соң, бир министрдин өкүлүн чакыралы деп чечтик. Бир-эки суроо берип алалы. Урматтуу Исхак мырза, биздин AgriLife YouTube каналыбыздын көрүүчүлөр менен учурашып, анан таанышып коюңуз. Саламатсыздарбы, AgriLife YouTube каналынын көрүүчүлөрү, арыбаңыздар. Саламатсызбы, Аяз мырза. Мен атым Анарбеков Исхак, мен Айыл чарба министрлигинин кызматкери болом. Анан ушул жарманкенин уюштуруучуларынын бири болом. Биз Айыл чарба министрлиги Кыргыз Республикасынын ошол биздин астыбыздагы түзүмдүк бөлүм болуп эсептелген органикалык айыл чарба департаменти менен биргеликте Алатай жаратыш паркынын бал арычылар биримдиги менен Кетмен төбө өрөөнүн бал арынчы биримдигилери менен биргеликте ушул жакшынакай сонун жарманкени уюштуруп атабыз. Жарманке 29 сентябрь күнү ачылышы болду. Жарманкебиз 29 сентябрдан 8 октябрга чейин өткөрүлөт. Ушул жерден эң нукура таза, органикалык, ден соолукка абдан пайдалуу болгон бал азыктарын жана балды алсаңар болот. Анан биз ошо эстете кетет элек, бул жарманкенин өзүнүн аталышы бал, бул ден соолуктун булагы. Бул жарманкеде 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү муундагы бал өндүрүүчүлөр чыгып жатышат. Бул жакта эч кандай сатып алуучулар жок. Булар өздөрү бал өндүргөн, эң сонун балды ушул жерден келип алып кетсеңиздер болот. Анан кийин кошумча маалымат катары бал билесиздер абдан ден соолукка пайдалуу. 70тен ашык ооруга шыпа болуп эсептелет. Анан кийин ошол көбүрөөк мынакей азыр суук келип калды, кыш жакындап келатат, көбүрөөк бал ичип, ден соолугуңуздарды чындап, ошол кум шекердин ордуна ошо бал көбүрөөк колдонуп, анан кийин баягы биздин фермер дыйкандарга да айтат элек, кийин эгерде мындай кайсы жолду тандайын, кайсы багытта иш алып барам десе, ушул балчылык менен алектенсеңер абдан жакшы. Анткени бүгүнкү күндө биздин өндүрүлгөн балдын жарымысынын 50% бул экспорттолот. Биринчиден бул ошол араб мамлекеттерге, Кытай эл республикасына, Японияга, Түштүк Кореяга жана башка өлкөлөргө балыбыз бүгүнкү күндө экспорттолуп турат. Анан биздин балыбыз аябай өзүнүн баалуулугу менен, пайдалуулугу менен дүйнө жүзүнө таанымал болуп атат. Ошон үчүн бал жеп, бал өндүрүп, балчылык менен алектенип, ушул балыбызды жакшынакай алып, биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоп, ушул жарманкеге келип, эң сонун балды келип алып сатып алсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, биздин ушул каналыбызда бүгүн бал таттуу чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бул жарманкебиз дагы 8 октябрга чейин уланат экен. Саат 9-тан 7-ге чейин келип, мынакай таза балга келип ээ болуп, маалымат алып кетсеңиздер болот экен. Анан ушул ишерге катышуучулардын номерлерин силерге жазып да коебуз. Өзүңөр чалып маалымат алсаңыздар болот. Рахмат. Рахмат.